Түз жүрсөң жараткан жашооңо береке берет. Илим алсаң алгыла, билим алсаң алгыла, бир ууру болбогулачы. Ибадат менен бейишти табасың дейт, кызмат менен Алла Тааланын өзүн табасың дейт. Өзүңдү эч ким эмес эле ойлой бер. Бизде эң дефицит нерсе эмне? Ушу күлкү дефицит. Азыр деле байкап атам силерден. Баары эле мында турасың. Үйрөнө турган нерселер аябай көп. Азыр ушул видеого чыкса да айтат, сүйлөй бербей иштебейсиңби? Менин ишим ушул. Эмне кылайын эми барып? Стройка менен алек болайын. Азыркы убадаларга ишенбегиле, мен турмушка чыксам, күйөөмдү сыйлайм, бир сөзүн эки кылбайм, баш ийем дегендерге ишенбегиле. Депутаттар, саясатчылар шайлоонун алдында ушундай убада берет, анан кыз турмушка чыгат ушундай убада берет. А көбүнчө жигиттер деле убаданы катуу берип коет. Мен моундай кылып багам. Мага таянсаң болот, алаканыма салам, принцесса кылам. Баягы бир кудул айткандай, жылдыздарды алып берем дейт. Жылдыздар ошол экен, кийин көзүнө бир муштаса көзүнөн жылдыздар чыгат экен. Кудай ошондон сактасын. Анан бир күнү келет да айтат. Түшүмө кирди. 1 динар берем деди. Эмне болот 1 динар? Береке бар экен, жок бекен десе береке бар экен дейт. Барып алып келем дейт. Аялай акап болот. Алып келген эчтеке келбейт да. Ушул берекеси бар 1 динардан берекеси жок 100 динар жакшы болчу. Келеси болсоң, буга эчтеке келбейт да, баягы кап болуп турган мезгилде базарга чуркап барат, 2 балык алып келет. 2 балыкты ичинен тең кескенде бир башкача тастар чыккан экен. Гау, харвы, жакутпай туруп өтө кымбат таштар экен. Анан падышага ушул маалымат жеткенде баягы таштарды көрүп, жалынып, суранып жүрүп, 40 качырга көтөрө албай турган, 40 качырга жүктөп туруп алтын берип сатып алган экен. Ошон үчүн береке тилегиле, бирок береке жөнүнө келбейт. Ата-энеге кызмат кылыш мааниси жерде жатат. Атага, апага кызмат кылып калгыла. Бүгүн эртең менен турдум. Мен негизи бүгүн даярданышым керек эле. Чын айтайынбы, даярданган жокмун бул семинарга. Андан көрү апама массаж кылып бердим. Ошону менен семинардын берекеси болсун деп. Апа байкуш дайым айтат, чарчап калдың, эшиктен чарчап киргем чындап. Спорт менен машыгып, бир аз тердеп тепчип киргенде кой бала мисал, апа эч убакта айтпайт да, ушундай кызматты кыл, ушундай ишти кыл деп. Ошон үчүн ибадат менен бейишти табасың дейт, кызмат менен Алла Тааланын өзүн табасың дейт. Биринчи кеңешим ушул, кызмат кылгандан эч качан качпагыла. Волонтерлор деген бар го, бул жерде мына Ажинай турат. Бул жерде мына бир адамдан бир китептин балдары турат, Амангелдин шакирттери турат. Силердин араңарда да канча волонтерлор бар, мына военныйлар, аскер адамдарынын дагы ыктыярдуу иштерине аябай ыраазы болуп атам. Ошолордун берекеси менен Кыргызстанда илим, билим, ыйман жайылып баратат. Даватчылар бар го, булар да волонтерлор. Көпчүлүк билет экен, даватчылар десе баягы эшигин тыкылдатып жүргөн бездельниктер депчи. Кара көлдүн спикери, мен эми айта берейин. Бир замандарда ким экенин өзүңөр таап алгыла. Ушундай жан дүйнөсү кыйналып, анан Шамалды сайга, Кара көлдөн барбы жерде? Улутуруп койгулачы. Бар да, Шамал сайдан да болуш керек, туурабы? Шамалды сайга даватка чыгат экен. Даватка чыгып анан эшикти тыкылдатып жүрсө, бирөө чыгып айтып турду, мен сага окшош бездельник эмесмин деп. Өзү спикер, шаардык кеңештин төрагасы. Ошондо дейт, аябай текебердигим сынды дейт. Мен өзүмдү хан ойлойт элем, элдин баары мени тааныйт деп ойлойт элем, көрсө кичинекей эле Кара көлдө таанымал экен, башка жакка чыкканда эч ким эмес экен деп. Ошон үчүн экинчи кеңешим ушул, өзүңдү эч ким эмес эле ойлой бер. Бул деген сөз такыр эле духуң менен түшүп кет деген эмес. Потенциалыңа ишен, өзүңө ишен, бирок мен башкалардан кыйынмын дебе. Качан уруш чыгат? Меники туура, сеники туура эмес дегенде уруш чыгат. Менин жолум туура деп кете бер, бирок бирөөнүн жолун сындаба, бирөөнүн тандоосун сындаба. Бирөөнүн багытын кемсинтпе, ошондо уруш чыкпайт. Байкасаң, сен өзүңдүн ишиңди кыла берсең, эч ким сага эчтеме дебейт, бирок бул туура, сеники туура эмес дегенден уруш чыгат. Үй бүлөдө деле ошол. Эч ким эмесмин деген кичипейилдик адам даражасын көтөрөт. Кара, чымчык канча бийик учса деле акыры коно турган жери каяк? Жерде, туурабы? Адам канчалык бай жашасын, бий жашасын, барктуу жашасын, бардар жашасын, акыры жата турган жери топурак. Торгой бар го? Аябай жакшы сайрайт, бирок жегендери курт кумурсук экен, бирок торгой өлгөндөн кийин анын денесин ким жейт? Курт кумурск кайра жейт. Келип эле аяк ушу менен бүтөт. Силер азыр жашсыңар, баардык алдыдагыдай көрүнүп атат, бирок өмүр ушунчалык бат өтөт. Ошол өмүңөрдүн качасы соткага кетип атат. Мына жакында интернетсиз күн деген майрам бар январда, тактап койсоңор. Интернетсиз жумалык деген бар. Интернетти чындап мен ойлодум эле, бала кездечи, студент кезимде. Эми заман башкача болот, технология жакшы өнүгөт, башкача болот, андай эмес экен. Пайдасы бар, зыяны бар. Адамдар негедир зыян жагына көбүрөөк тартат экен. Не себептен дегенде, напсиң менен сенин ортоңдо шайтан турат. Шайтан эч убакта жакшылыкка буйрбайт. Мындан 3-4 жыл мурда Кара кой деген жайлоо бар Ноокатта. Ноокаттыктар жакшы билет, ошол жака барып эс алып атсам, интернет иштейт экен.
Ошол жака эс алып барган кыргыздын чоңу деле кичинекей деле интернет чукулап отурат. Бул жакта табият турат, биякта тоо турат, биякта арчалуу, карагайлуу, аябай сонун бактар турат. Бирок адамдар эмнегедир сотка чукулап отурат. Ушундай бир картинаны сатып аласың, картина мейли ал пейзаж болсун, мейли ал натюрморт болсун, болгону бир гана элес. Ал жакта чындык, булут өтүп атат, биякта туман, биякта шаркыраган суу, биякта шалба, биякта булбул, биякта токой, биякта мөңгү. Ошону карагандан көрө сотканы карап отурат. Бирок америкалык мектеп окуучулар келди, 10-11, 9 класстар. Атайын карадым, бир дагы жолу сотка караган көргөн жокмун. Ойлоп койдум, булар эмне кедейби? Жок, Америка кедей өлкө эмес. Алар алса биздигиндейден соткадан айфондун меке 10ду көтөрүп келмек. Жанында болсо да керек. Бирок режим менен күнүгө табиятты көрүп келет, китеп окушат, бирдемелер талкуулашат, спорт менен машыгат. Анан кирип баратып, хай, good night деп коюп кетет. Эртең менен good morning. Тааныса да тааныбаса да. Тиштерин көрсөтүп күлүп турат. Бизде эң дефицит нерсе эмне? Ушу күлкү дефицит. Азыр деле байкап атам силерден. Баары эле мында отурасыңар. Эмне мынча? Бул табият бирде кар жаса, бирде туман болсо бат-бат эле ачылып турат. Кыргыздын кабагы ачылбай койду, байкасаңар. Бирок күлөт десе ушундай каткырып күлгөн мода. Бир тойдорго барсаң, же болбосо аш жеп отургандарды көрсөң, көчөдө ха-ха деп күлгөн жаратканга жакпайт экен. Байкасаң, мындай шайтандар кинолордо ха-ха деп чыгат, байкасаңар. Же желим огоздар ха-ха деп. Ошол нерсе жакпайт экен, бирок жылмайган жаратканга жагат экен. Жылмайган ошол жерден ошол жерге чейин 1 сантиметр ушуну көтөрүш өтө кыйын болуп калды. Андан оңоюрагы ушул жер тырыштырыш керек да, сөзсүз түрдө. Тырышкан бойдон жазылбай калат. Сен тырышсаң жашоо сага тырышат. Сен жылмайсаң жашоо сага жылмайт. Ошон үчүн дагы бир кеңешим ушу жылмайганды үйрөнөлүчү. Жылмайган эл болгонубуз жакшы. Мына мисалы Амангелди чет өлкөдө окуп келдим, туурабы? Не болсо деле жылмайып турат, туурабы? Жокту дагы no, please деп айтат. Бирдеке десең деле I cannot, sorry дегенде деле. Япондор ано, соконо, шотто, вакаранай, ано. Жок дей албай кыйналып берет да байкуштар. Жок деп коебузго. Билбейм. Ушундай шаарга жаңыдан келген азыркы эми GPS бе ушулар туурабы? Бир убактарда билбейт элек да, буяка кантип барат, жана Салымбек университети кантип барат десең, билбейм. Билбейм дедим го. Сурагандан жүрөң зырылдап калат, байкасаң. Ар түрдүү менталитет бар. Мисалы, Кара Суу деген район бар. Кара Суу район Кыргызстанда эң чоң район, базарга жакын жайгашкан. Ал жакта содалашат. Таксиске барып туруп, канча десе 200 десе уян көтөрүп эле 50 сомго жеткизип коесузбу деп. 200 сом. Анда да урушпайт. Жакшы эле пул, жакшы эле акча кичине кошуңда отуруп, ошентип отуруп 200дөн 120га түшүшү мүмкүн. Бирок ошол нерсени бизге келип айтып көрчү. 200 десе 50 сомго апарып коюш дечи, уга турганын угасың. Ошон үчүн менталитет такыр башка, адамдын көңүлү. Бирөө бир жолу барып алып туруп, диалект деген бар. Ар түрдүү диалект Кыргызстандын бул бактысы. Бул биздин байлыгыбыз. Япондор ошон менен мактанат. Биякта Кансайдыкы бар, тиги жакта Токионуку бар, бир жакта Комбанва десе, бир жакта Комбанва. Айырмасы чоң. Бир жакта оң жак менен чыкса лифттен, бир жакта сол жак менен түшөт. Ошончалык айырмасы бар, бирок ошол биздин байлыгыбыз дейт. Бул бөлүнүүгө себеп болбош керек. Бөлүнүүгө эч бир себеп болбош керек. Бирөө келип алып айтат имиш, баягында колесаңыз бар, эмнесе баллонун ишире турган деп коет имиш. Баллонун ишире турган. Башка вариант жок, себеп билген сөз ошол. Иширет дегенди ким түшүрөт бери? Отуруп алачы. Сен түшүрөт. Ал түшүнбөй иширет, ал эмне деп отуруп урушуп кетиптир. Ушуну кыргыздын сөзүн түшүнбөйсүң десе, мындай кыргыздын сөзү жок деп отуруп. Ошон үчүн биздин диалект аябай бай диалект. Баягы кудулардын айтканы бар го? Пышекти панчек менен чаап өлтүрүп, лингага салып бургап жиберин. Жарымы түшүнгөн жокму? Жарымынан көбү балким түшүнгөн жок, бирок бул кыргыздын сөзү. Ошон үчүн өзүңдү өзүң тааны деген бекер нерсе эмес. Өзгөчө турмушка чыгарда кыздар бара турган жериңерди жакшылап иликтеп койгула. Тили кандай, маданияты кандай. Мисалы, кээ бир райондордо эй бала дейт. Тергегенде туурабы? Эй бала дейт. Көлгө барып туруп эй бала дейт, урушуп кетесиң. Эй дебе, эй деп уруш чыгат. Анткени эй деген кээ бир жерде орой болот экен. Нарында. Ошол эле мезгилде Нарындык, Көлдүк бир кыз Баткенге барып келин болуп барып, көшөгөдөн чыккандан кийин шыпыргынды карматып коюптур. Мен кора шыпыр десе, ай кап болуп турду, мен бул жака эмне дворница болуп келдим деп. Көрсө, ал жакта көл тарапта эркектер шыпырат экен. Ошон үчүн бара турган жаңарды иликтеп койгула. Жалаң эле математика, физика, кыргыз тил, зататоч, такточ, анан кийин Омдун закону деп жүрө бербей, турмуштун да өзүнүн закондору бар. Айтат го, мектептин турмуш бүткөндөн кийин турмуштун мектеби башталат деп. Үйрөнө турган нерселер аябай көп.
Аман келсең, көп өлкөлөрдө окудуң, эмне баарын билип калдым деп келдиңби? Баардыгын билип калдым деп келгенде түшүнөсүң эчтекени билбегендигиңди. Ошого адеп темасына да өтөлү. Ыргыткан, түкүргөн, какырган. Мен ойлодум эле, Германияда жок, Америкада жок, Японияда жок, Өзбекстанда да жок. Тажиктер да түкүрбөй калды. Тажикстанда болгон окуя экен. Бирөө ушундай сүйлөп баратат дейт. Андан кийин бирдемени ыргытты дейт, ошондон баштап айтты дейт, саначы дейт, жөн эле. Эмнеге десе сураны санап койчу деп. 100гө чейин сананы токтот дейт. Эми аркага бер. 100гө чейин санаганча деп. Түшүнбөптүр да эмнеге? Анткени акчаны төлөгөн ошол. Таксини жалдаган. Акчасы менен төлөп коем деп. 100гө чейин санап токтогондо айтыптыр, эми түшчү деп. Түшкөндөн кийин көрсөттүмүш. Бая сен ыргыткан, кандай көрүнөт экен бул деп. Ошон үчүн 100 000 адам ыргыткан нерсе бул чоң мусор, тоодой мусор. А бир адам аны качан алып бүтөт? Мен чөнтөгүмдө кагаздагы деле жүрөт, эртең мененки машыгууда тапкан. Чөнтөгүмө салып коем, мусор бар жерде ыргытып коем. Бул деле мекенге кошкон салыбым. Бир апанын окуясы бар го. Баласы 2 алма кармап отурат дейт. Кыштын күнү алма жеңге келип атабы? Эми студенттерге, мектеп окуучулардан мындайларды айтпаш керек, ашказан оор кыласың. Өзгөчө сабактан кийин билесиңерби, мектепте жүргөндө алма жегиңер келип калат. Бакка ууруга киргендер барбы? Эми баарыбыз эле ошондой болуп калганбыз да, бирок негизи бул туура эмес экен. Ал мезгилде бакка мен бир да уурулукка кирген эмесмин. Пазл деген аба бар болчу, жүрөгүм чүрүп калган. Пазл деген аба өзү карыган менен жакшы чуркайт деген сөздү угуп калгам. Кубаласа сөзсүз жетет деген. Ошон үчүн пазл деген аба кароолчу болчу, анда совхоздун бак эле. Негиз нар жактан уурулган мен жокмун, чын айтайын. Мындай корком да ушундан. Бирок балдар ашып түшүп, пазл аба маңдайына чыгып эле буйтап өтүп кетет эле. Чөнтөктөрүнө бирдемелерди көрсүңбү деп чыгат эле. Ошол нерсе каныбызга сиңип калыптыр. Японияда жүргөндө, япондордо билесиңер, метрого киргенде билет менен кирет. Ал Москвадагыдай эмес, андан дагы ноу-хау, жаңы технология. Кыргызстандан баргандар ошол жерде алда үйрөнүп алыптыр. Токиого барып келдим, канча? Элестетип көр, 100 йен менен барып, 100 йен менен 1-2 эле остановка жүрөсүң ал жакта. Эми 100 йен деген ошо мезгилде 30 сом болчу. Токиого Осакадан, Кобеден 100 йен менен барып келдим. Мен кантип барып келдим? Мынтип эле барып келдим. Көрсө, ал жакта адамдар метрода аябай көп жүрөт, билесиңерби? Анан баягы контрольныйдан өтүп аткан мезгилде колуна бир сумка отуруп алат экен. Мен да ошентип ойлоп, сумкамды берип койчу. Сумкам кайда? Алдыдагы японго мындай такайт экен. Бирдекени бул жака коймуш болот. Байкабайт аны баягы тикетти ойлойт да көп жолдон колдоно турган. А японго таккагандан кийин баягы жабылбай калат экен. Акырын өтүп кетти, болду, ошо менен Токиого кетти. Ал жакта бир жолу кирип алсаң поездге, кан тамыр сыяктуу. Кан тамыр сыяктуу, элестетип көрсөң, биринен түшүп, бирине которулуп кете бересиң, болду. Чыкпай кете бересиң, башка жерден билет алыштын кереги жок. Бир жолу Фудзиямага ошол жакта кыргыз бала менен бардык, ал да ошондойдун мастер экен. Мен дагы айтты, өтүп кетебиз. Мен айттым, мен койчу. Жүрөгүм тартпайт. Анан эң аягында эл көп жерден чыгабыз десек, эл аз экөөбүз эле чыктык. Эмне мага такап алып чыгабы? Экиин деп койткан станциядагы адам мындай карап турат. Анан чөнтөктөрү мынтимиш болуп, анан чөттөнү жогот үйдүн деп атпайбы? Десе байкуш японец кайсыл станциядан түштүң эле деп атпайбы? Десе кыйындыгын кара, ошондон мурдагы станцияны эстеп коюптур. Анан бул станция десе, канчалык узак кетсең ошончолук кымбат да. Канчалык жакын болсо ошончолук арзан. Анан айтты эле ошону акырын төлөп койду, дагы деле бир 200 йен менен жетип алды ошол жака. Бирок бул баатырлык эмес. Чынын айтайын. Түз жүрсөң, жараткан жашооңо береке берет. Бир жактан ушундай кыянаттык кылсаң, 1000 жактан тешик бар, ошол жактан чыгып кетет. Булардын баардыгын биз аябай баатырдык катары айтып беребиз да. Мен Япон керебет сырында жазганым бар го. Япондорго мындай тамашалап түшүндүрө албайсың мындай. Кандай болот деп суроолорду бере берет, ошон үчүн мындай тамашалап алгыла. Менин агам, жакшы эле, жакын эле агам. Студент мезгилинде акыркы акчасына бир нан, бир көк чай алып жеп атам дейт. Бул болгон окуя. Япон керебет сырында бар, окугандар бар, кой турсуңар. Булар билишет, калгандар билишпейт, айтып берейин.
Ошол жерде эмне кылышты билбей, курсагым ач, башкалар дейт бир манты заказ берип, бир лагман заказ берип, ушундай ашказаным курулдап атат дейт. Бир убакта мындай карасам, мындай жаш, азыр ойлоп көрсөм доорондой жигиттер окшойт, табылдыдай, жакшылыктай, мындай келишкен жигиттер келди дейт. Жаш бирок ийгиликтүү жигиттер экени көрүнүп турат дейт. Колунда бар. Советтик учурда 80-жылдары. Анан келди дагы дейт. Оны кыз менен таанышып алыш керек эле ошого деп тааныштырып атат дейт. Көрсө ошол жерде тамак саткан кызды жакшы көрүп калган бирөөсү экен дейт. Анан айтып атат дейт. Силер жакшылап заказ бере бергиле деп баягы жигит кыздын көзү көрүнүп койуш керек да, мындай симпатичный кийинип алган дейт, жасанып алган дейт, анан щедрый болуп көрүнүп койсо кыз киши көңүл бөлүп калабы деген ой да. Бир убакта дейт бардыгы заказ берип алгандан кийин мынча десе дейт, андан да көптү берип, 2 эсе берип туруп, балким 1,5 эсе берди. Кыз байкош акчаны санап, сдачын берсе, чоң сдачтын кереги жок, чай ичип кой деп кетип атат дейт. Алар барып отурган жакка мен дагы жарым навайнанымды, бир чайнек көк чайымды көтөрүп алып барып отурдум дейт. Тигилердин жанында аралашып эле дейт мындай. Эч ким байкаган жок. Алар болсо сүйлөшүп атат дейт. Сонуңуз экен, таанышып алыш керек эле. Чото мага жагып жүрөт. Ушуну айтып аттым эле силерге деп. Билесиңерби, досторго айтып бербес керек, бирок айтып койду дейт. Анан бир убакта алар чыкканда мен да кошо чыктым дейт. Чыгып көздөн кайын болгондо кайра келип кыздан сурадым дейт, сдачты берсин деп атат дейт. Кыз баягы көзүн алайтып эле байкуш санап берди дейт. Анан кийин нар жакка барып алып туруп, лагман менен мантыны мен жедим го чиркин. Десе буяктагылар мала десе сен тегирменге салса бир кап буудайды сүйрөй чыгасың деп мактап атат. А японго муну айтып берсең таң калат. Кантип? Чындап эле. Түшүнө албайт да, эч түшүнө албайт мына тамашаны. А биз түшүнүктүүбүз, анткени мындай нерселер биякта да болуп турат, биякта да болуп турат. Ошон үчүн Японияда жүргөндө ушунчалык өнүп калып турмун. Жанагы дегенде бир дүкөнгө кирем. Дүкөнгө кирип, баягы велосипедимди байлап кирем, аябай карап кирем, бирдекесин алып кетпесин деп. Анан бир дүкөндөн чыгып, экинчи дүкөнгө киргенде пакетимди көтөргөнчө кирем. Ошо дүкөнгө дагы бир урдап кетет бизде, билесиңер да. Алардын ар бир велосипеддин алдында коробкасы бар, жана үкөгүч, ошол жака салып коет, корзинкасы. Анан карасам алар таштап эле кирет экен. Анан бир күнү өлүп кетсин, була не болот дедим дагы, биртке алгандарымды таштап кирдим, эми урдаса урдап кетсин деп. Чыксам ошо бойдон турат. Адамдар ары бери кыйма чийме өтүп атат. Караган бир жан жок. Бара-бара толтуруп туруп атайын таштаган күндөрүм болду. Алып кеткенге ыраазымын, садага болсун. Антип садага берем десең, Японияда садагаң өтпөйт, эч ким албайт. Бир күнү атайын толтуруп туруп түндөсү кетип калдым бир жерге, велосипедимди байлап туруп. Эртеси келсем эч ким алган эмес. Велосипедти байлабай кире баштадым. Эч ким кереги жок сен велосипедиң ал жакта. Бир жолу велосипедчен кетип атсам, бир полицейский кармап алып айтып атпайбы? Бирдекелер сүйлөп атат, же эчтеке түшүнбөйм, ана япон тилин билбейт элем. Анан бир убакта координаторубузга телефон чалдым, акылыма келип туруп. Юко-сан, проблема, полицейскийге чыгып калдым дедим. Полицейский мындай мени токтотуп алган менен жеңилгендей эмес да. Деп бирдемелерди англисче билгендерин шыбырап коет. Анан бир убакта телефонду берсем, кайра мага которуп берди. Мына велосипедиңдин кагазчасы барбы, ошону да тактап кой, кокус бирдеке болуп жоголуп кетсе, кийин биз издейбиз, таппай кыйналбайлы деп ошону эскертип атып байкуш. А бизде болсо түшүнбөсө жүрчү немеге. Жүрүн. Милиция бөлүмүнө кеттик, паспортуңду көрсөт, шмон. Эми мен милицияларга жаман айткым келбейт, бирок ошондойлор дагы бар. Ушунун бардыгы өлкөнүн даражасын түшүрөт. Ошондон кийин бир дагы инвестор келбейт, ошондон кийин бир да бизнесмен келбейт, ошондон кийин бир да турист келбейт. Ошентип жүрүп, ушунчалык беймарал болуп калыптырмын. Бул жакка учуп келатканда акыркы энди долларга алмаштырып алайын деп өкүнүп калдым. Анткени аэропортто, бизде билесиңби, аэропортко барсаң арзан алат. Бияктардан кыйла айырмасы бар. Эмнеге? Анткени айлаң жок бересиң. Бизде айлаң жокпу? Өткөндө уча албай калган экен, туурабы? Самолет. Бир миңдеген адамдар жүрөт дейт, ошондо аябай бааларды көтөрүп ишти дейт. Мындай кылбаш керек да. Ошол кыянаттык, ошол ага береке деле болбойт, жакшылык деле болбойт. Кымбатчылык болуп атканда дагы мурда сактап койгондоруңдун баасын көтөрбө дейт. Бирөө айтып атат. Бизде баягы продукт кеңири турат, азыр аябай кымбат болуп атат. Ошону сатып ийши кантип? Мурдагы эле баасы менен сатчы. Биз кантип жейбиз десе, эл сатып алган багы кайра сатып алып жей беребиз деген экен. Бул ким? Ошо Азирет Умар болсо керек эле. Ошого Нар аэропортуна жетип аткан мезгилде ушунчалык
Кыжылат болдум, эми ал жакка барганда ушунча эним арзан эле долларга кетип калабы. Анан бардым. Барып алып туруп бир сыра кыдырдым десем, бардыгы да бирдей курс, кудум шаардагыдай. Деп таң калып келип туруп анан алмаштырайын десем. Алар жөн эле кабыл албайт да. Ушундай кылып туруп кабыл алат. Анан айтып атпайбы? Сизге кандай доллар керек? 50 долларлыктарбы, 1 долларлыктарбы, 5 же 100 долларлыктарбы деп ооз башылып калбады. Анан ойлонбой туруп 1000, 100, 1050 десем, ар бирин кабыргасына элек долларларды санап берип, алганыңызга чоң рахмат, содаңызга чоң рахмат дей берип кичин жүдөт. Эми ошого көнүп алып турмун ары менен келген. Эми Кыргызстанга келерим эле бирөө мынтсе. Элестетип көрсөң. Туурабы? Жакта Европада деле машина токтогондо сөз рахмат айтып атат, мынтипчи. А сен азыр ошентип көрчү токтогондо мынтипчи. Крышасы кетип калып турго дейт бизде. Крыша кимде кеткен? Өзүбүз билбейбиз да. Ошон үчүн таза болгулачы. Уурлукту ойлонбогула. Уурлук менен байган адам жок. Байкасаңар, уурлук кылып миллиардтар топтогон менен түрмөгө бир түшкөндөн кийин айбири да кетип атат. Бул триллион доллар менен кайра калыбына келбейт. Акчасы да кетип атат, штраф. Нар жакта парасына канча берет аны бере алат, ала билет. Бүт телеканалдар көрсөтүп атат, жазып чыгарып атат. Ошого мен силерден суранат элем. Илим алсаңар алгыла, билим алсаңар алгыла, бир уур болбогулачы. Кыргызстан бай эле өлкө, бизде бай өлкө жок. Но разворованная страна деп коет, уурдалган өлкө экен. Эгер уурдабай эле ар бирибиз таза иштесек, жок дегенде уурдабасак, зыян келтирбесек, Кыргызстан бат эле бутуна туруп кетет. Ошол үмүт кимде? Силерде. Анткени Советтер Союзунун учурунда совхоз, колхоз бүт бардык ортодо ким канча уурдаса ушунча авторитеттүү болгон экен. Азыркыга чейин өкүнгөндөр бар. Таңдан көрө ошондо мен шофер болчумун, жыгач ташыйт элем, товар ташыйт элем. Канча адамдар уурдады эле, ошондо эле үй салып койсом болмок экен. Кудай сактаптыр деп айткандын ордуна. Мурунку күнөөлөрдү эстейбиз, сагынганда эстейбиз да, кап ошондо мен акылым болгондо уурдап алат элем. Ошого уурдабаган таза адамдар болгулачы, мен силерден суранармыш. Кудай деген, Кудайдан корккон. Анткени тапкан дүнүйөңдүн кандай таптың сурагы болот, кандай короттуң мында сурагы болот. Бир тамчы менен бешке кирбей калышы мүмкүн. Бир тамчысын иштиңби дейт? Иштим. Кимдин коросунан иштиң? Урса сурадыңбы? Составын текшердиңби? Арам беле, адал беле? Бир тамчы суу менен кире албай каласың. Ушунча кылган ибадатың ашып барса бир стакан суу экен. Бир адам 70 жыл ибадат кылыптыр. Анан текей берди, ойлорун ойлонуп коюптур да, меники үчүн ар жагы гарантия уже. Барып туруп бейиштин калган эшигинен кирем деген ой кетип калыптыр. Өлгөндө тияка барганда периштелерге жолугуп айтат имиш. Бейиштин кайсы жеринен киребиз деп. Деген экен, периштелер жо, туура эмес түшүнүп калдың. Жүр, кеттик, сен башка жака чечим чыккансың деп турду. Каяка десе, туп-туура Т жагына, Б жагына эмес, атында айткым келбейт да, от жагына. Ал ушунчалык ысык экен, алып жөнөгөндө эле ошондой суу саптырды. Балки миңдеген километр, миллион, бир каяктан билебиз, миллиондогон километр ошол жактан эле табурат экен, ошондой суу саганда, суу бергилеш деген экен, макул берели дептир. Мына жарым стакан. Акысына эмне бересиң? Ал жакта доллар өтпөйт, акчаң өтпөйт, акчаң да жок. Мен 70 жыл ибадат кылдым эле десе, ошонун жарымын берейин дептир. Ичтиби, ичкенден 1 метр өтпөй кара суу саптыр. Суу бергилеш дептир. Дагы жарым стакан алып келип туруп берген экен. Акысына эмне бересиң десе, калган жарым берем дептир ибадат. Сенин 70 жылдык ибадатың 1 стакан суунун нематына, берекесине төп келбейт экен. Ошону ичип туруп, анан кете берип, ушундай жакындаганда жөн эле сабак болсун деген экен, ибарат болсун деген экен, кайрап келип беш киргизген экен. Ошон үчүн бирдеме кылганда кыйратып койдум деп айтпагыла. Өткөндө Саид Баюми деген бир тууганыбыз бар. Жолдойго таныш да. Ошол киши катуу ооруп келди. Келгенден кийин оорун сурап коюш бул адамдын алдындагы милдет. Мен барып туруп айттым: "Саид мырза, көңүлүн көтөрүп коюш керек ооруган кишинин. Сиз канча мектеп курдуңуз, канча медресе курдуңуз, канча фаб курдуңуз, канча кайрымдуулук иштерди кылдыңыз. Чында бир жүздөгөн мектептерди, фабтарды куруп коюптур Кыргызстанга. Бала бакчаларды куруп коюптур. Десем, ооруп турганда адамдын ою башкача болот, байкасаң. Балким соо болгондо мындай жыргап кабыл болмок. Ооруп турганда Нуржигит мырза деди. Эгер ошолордун бир эле бөлүгү кабыл болсо, мен аябай кубанам деди. Бирок акыретке барганда бир да кабыл болбой калды десе, жөн эле цифрлар турган болот. Саид Баюми мынча бала бакча курду, анын мага эмне пайдасы бар дейт. Ошон үчүн ар бир ишти ыкылас менен кыл. Ар бир ишти ыкылас менен кыл.
Кыргызстан өнүгүшүнүн себеби ошол. Бир кылып атабыз, айлык үчүн кылып атабыз да кылып атабыз. Баягы балалар эмне үчүн береке тапты? Ыклас менен кылды. Атасынын байлыгына кызыккан жок, мурасына кызыккан жок, жараткандын ыраазылыгын табам, атамдын батасын алам деди. Ыклас менен кылган иштин аягы береке болот. Азыр окуп атасыңарбы? ОРТдан университетке өтөм эмес. Мындай ыклас менен кыла бергиле. Жараткан. Ийгиликти бере турган сен, аракет менен. Ошого берекелерим. Апалар сагындыңарбы? Сагындыңар, баргандан кайра эле ошо былтыңдайсыңар, тултуңдайсыңар, бирдекеси жаман көрөсүңөр, орой сүйлөйсүңөр. Мына жерде солдаттар отурат. Солдаттардан сурагылачы. Айылда жүргөнүңөрдө апаңар тамак жасап, бир жака чыгып баратканыңарда тамак жеп ал десе, анан жейин деп. Аркаңдан балам, кичте эле мындан жеп алчы десе, анан жейин дедим го деп кететиңер, туурабы? Азыр часть ошентип көргүлөчү. Деттер аркаңардан чыгат экен, жеп алчы анан. Убагында келип, мен билем буларга, ашып барса 20 мүнөт убакыт берет экен, туурабы тамашкенге. Дедовщина деген балекети бар, азыр Кудай сактасын жок болсо керек, убагында акырын келип туруп газ деп деттер буту тебелеп койсо, булар ысык болсо тез жеш керек экен да, газ деп тормоз десе жебей отуруш керек экен. Эрмектешет да. Кээ бирлери нарушение кылгандыгы үчүн силерден чоңдор, азыр деттер жок болсо керек, бир мезгилде келесиңер деп туурабы? Ал мезгилде деттер эмне кылат эле? Нарушение кылгандыгы үчүн тамакты ачтып коет эле. Анан жаңыдан келген солдат отурса, тамакты берип атып, мени жумшагыдай кылып калдыңбы? Анан сүйлөшөбүз деп кетет экен, ошондон кийин тамак жеп көр. Анан келип акырын газ кетип атып тормоз деп коет экен, келгиче жебешиң керек да. Ошентип отуруп тамакты жей албай чыккандар да болгон. Ошондо апаңарды эстедиңерби? Азыр эстеп атышат балар. Эстеп атасың, аманчылык болсо көрүшөсүң, бирок бир учур келет, апа деле кетет, күтүп отурбайт. Чындап эле бир байкуш апа алма жегиси келиптир, баласы 2 алма кармап отурат дейт. Анан балам бир алмаңды берчи десе, баласы ушундай шашылып кетип, бирин иштеп туруп, экинчисин иштеп коет имиш. Анан апасы аябай капа болуп турду, канча тарбия берди. Мен чоңойткан бала ушундай мээримсиз болуп калды, ушундай өзүмчүл болуп калды десе, апаке, мунысын жеңиңизчи, ушул таттуу экен деген экен. Ошон үчүн бирөө бир иш кылса, дароо эле тыянак чыгарбагыла. Ушул боюнча белгилүү окуя бар го. Баратат дейт. Кеме чөгүп кетти дейт. Кеменин калдыктары поплавок чыгып калганда, 2 адам батпайт дейт. Бир эле адам кутулат, экинчиси чөгүп кетет дейт. Ошондо аялы менен күйөөсү ошол поплавокко келип жармашып калыптыр. Бирөөсү эле чыгыш керек, экинчиси батпайт. Бир убакта экөө шуураштагы дейт, күйөөсү чыгып алды дейт, аялы байкуш чөгүп кетти дейт. Эми ушул окуяны элестетип көргүлө, аялды куткарыш керек болчу эркек болсо, туурабы? Өтө мындай орой окуя, өтө жаман окуя, өтө жаман өрнөк. Бирок арадан бир топ жыл өттү дейт. Көз өтүп баратканда бир кат калтырыптыр. Кызы атасы көз өткөндөн кийин ошо катты окуптур. Кызым, окуя мындай болгон дептир. Апаң айыкпас ооруга чалдыккан эле. Биз сени туугандарга таштап коюп, апаңды дарылатканды кеме менен башка шаарга баратканбыз. Бирок апаңдан үмүт аз болчу. Айыкпайт эле. Анан кеме чөгүп кетти, кутулушка бир гана шанс бар эле. Ошондо апаң айтты, мен баары бир жашабайм. Сен аман кал дагы. Кызымды жакшылап бара. Сенен сурайчым ошо деп айткан. Эгерде сен болбогондо кызым апаң менен кошо чөгүп кетет эле. Ансыз жашоомага кызык болгон жок деп айткан экен. Ошон үчүн дароо эле бирөөнүн ишинен тыянак чыгарбагыла. Дароо эле сындап кирбегиле. Азыр бүт соцсеттерде сындамай, кыргызды сындап, көңүлүн чөгөргөн боюнча мастер болдук. Азыр ушул видеого чыкса да айтат, сүйлөй бербей иштебейсиңби? Менин ишим ушул. Эмне кылайын эми барып, стройка менен алек болайын. Курдурушчуларды кулдуруп атабыз, салдырып атабыз, эми мактанышым керекпи келип. Азыр сөз көп, бирок пайдалуу сөздү жараткандан тилейли. Пайдалуу илимди жараткандан тилейли. Жакшылыкка чакырууну, жамандыктан кайтарууну жараткандан тилейли. Улуулар кишилерге өрнөк айтсын. Ушул китапты азыр мен окуп атам. Уильямс Бернс деген бул америкалык дипломат. Мен МИДте иштеп жүргөндө Америкадагы эң таанымал дипломаттардын бири болчу. Көпчүлүк учурда элчи, тышкы иштер министри кадровый дипломаттардан болбойт. Алар саясатчылар болот, бирок кадровый дипломаттардан Госдепартаменттин, госсекретардын загымына чейин жеткен ушул гана бар. Ушул айтат. 36 жашымда адамдар 50 жашка жеткен игиликке жеттим дейт. Аябай бат карьера кылыптыр, бейкер менен иштептир.
Буш менен иштептир, Клинтон менен иштептир, Обама менен иштептир, Рейган менен иштептир. Ушул дейт 36 жашымда группа планированиянын башчысы болуп калдым дейт. Бул аябай чоң кызмат экен да, Америка Кошмо Штаттарында. Бирок дейт, Москвада элчиликте советник, посланниктин вакансиясы болгондо мен ошол жака кетүүнү чечтим дейт. Элестетип көр, чоң карьерасын таштап, бир болор улас кызматка кетип атат. Таң калып, аялым дейт, ушундай таң калып дейт. Ал дейт, араб өлкөлөрүндө жүргөн, күнөөсү желе көнүп калган, Москва ошол мезгилде кризис болуп аткан, экономикасы кыйналып аткан 93-94 болуш керек. Элчинин убагы аябай кыйналган заман болгон. Биз ошондо кезекте нанга турганбызбы? Нанга тургандар бар кезекке, аңгырда бирөө да жок. Бирок мен тургам. Эртеден кечке нанга кезекке турасың. Анда азыркыдай сотка жок, WhatsApp жок. Кайбереген карагансып, райондун центрин карап отурасың да. Бир автолавка келет. Ошо нам келеби, келбейби, ал дагы табышмак. Анын үйдөн кичинем да шустрирак деп, агам да жоош. Нургуз кичинекей, Нургузбу, а барса бир эмес 5-6 алып келет эле. Азыр көрүп атасыңарбы? О, Нургуз. Өткөндө бир айтып берип атат. Кичинекей кыз болчу депти, мен карындашым. Баягы Кадырбекова, Нургуз деген менин карындашым. Сурагандар көп, карындашым деп. Азыр айтпайынчы, карындашым. Анан кечи бирок айтып берип атпайбы? Абжалил агай деген бар. Биздин айылдын аябай жакшы педагогдордун бири. Бир жолу дейт, Төлөгөн байкеңе барып калдым дейт. Десем, Нургуз кичинекей кыз экен, ойноп атыптыр дейт. Анан Төлөгөн үйгө кирип кеткенде дейт, акырын барып сөзгө тарткым келип. Эй, атың ким десем, Нургуз деди дейт. Мектепте окуйсуңбу десем, тооктун кыгын чокуйсуңбу деп коет дейт. Ошондо оозум ачып отуруп калдым дейт. Деп анан ойноп кетти, иштеге болбогон эле. Тооктун кыгын чокуйсуңбу деп кое эле дейт. Кудум ошол бойдон чоңоюп калган. Азыр дагы абайлап сүйлөбөсөң, илинип калса эле чабат да. Бир эми адамдын кемчилигин айтпаш керек. Раматылык болуп кетти. Бул замдекан, окууну бүтүрмөн замдекан болуп калган да Нургузчу. Анан отуруп алып тамашалаша берет да. Бирөө истфактыкы, бирөө филфактыкы, бирөө юрфактыкы, өзүнүн факультетин мактап. Анан бир жолу ошол адамдын факультети бир жагынан алдыга чыгып мактана бериптир да. Бешене бар да, бешене бизде бар да. Бизде пешене деген бар да. Бешенем бар дей берген экен. Акырын бурулуп, ооба бешенеңиз желкеңизге чейин деп коюптур. Көрсө байкуш таза экен да. Ошондой сөздөрдү аябай кармайтын да. Дароо чаап ташат. Ошон үчүн абайлагыла. Чечен деген чечен болот. Мен кайра келдим эле. Көрсө, бул эмне үчүн ошол жака барасың деп аял урушат. Анткени карьераны таштап кетип атат. Бир күнөөстүү өлкө болсо мейли эле, тропика өлкө болсо мейли эле, эс ала турган өлкө болсо мейли эле, кыйналган өлкө болсо, азыркы акыбал андан бетер оор. Кансыз согуш жаңы эле бүткөн. Кайрадан эки өлкөнүн ортосундагы структура, байланыштар бул трансформация болуп аткан учур, кайра каралып аткан учур. Ошондо эмне үчүн мен кеттим дейт. Карьера мага маанилүү болсо дейт, бирок карьерадан дагы мен дипломаттык сыпаттарымды, дипломаттык кесипкөйлүгүмдү аябай өстүргүм келди дейт. Араңарда бар ошондой карьераны таштап коюп бирдеке үйрөнөйүн деп кеткендер. Силерде ошондой болобу? Бир тармактын адиси болсоң бар го. Бизде ким? Табалдиев беле? Манас университетинде археолог. Археолог ким археолог болот? Кол көтөрүп элечи. Кызыккандар араңарда жок. Ал бир гана археолог. Азыр ушундай археологдор керек заман, бир жакта жер трансформация кылам десең, үй салганы же бирдеке иштеткени. Археологдор бүтүм чыгарып бермей сайын трансформация болбойт. Анткени ал жакта тарыхый жай болушу мүмкүн, тарыхый эстеликтер болушу мүмкүн. Айла жок, акча төлөп археологдорду жалдайсың. Ушул кишини жалдагандар аябай көп. Акчасы толтура, каалаган учурда акча табат. Бир тармактын эң мыктысы майын чыгарган ошон үчүн бул талаада калбайт. Силер кайсыл кесипти тандаба майын чыгар. Кичинекей юрист, кичине борец, кичине боксер, биз ошондойлор көп. 6 ай бокска барган. Анан дагы 1 жыл борьбага барып койгон, дагы 2 ай каратеге барып койгон. Мен агам айткандай 5 жылдан кийин жалпагын жалпак, талпагын талпак бойдон бесип бүтүп кетесиңер. Ошон үчүн бир жакты тандадыңбы майын чыгар. Ушул китептен алган эң чоң таасирим ушул болду. Карьерасын таштап коюп, мен дипломаттык сыпаттарымды, тажрыйбамды көбөйтөйүн деп туруп кетип атат. Эмне үчүн Москва? Дагы бир ой келип атат да. Кайсыл жерде масле чечиш кыйын болсо, ошол жака барсаң ошо экенсиң. Бардыгы оңой нанга май сыйпагандай болгон жерде кантип өсөсүң? Өсө албайсың. Кантип өсөсүң? Өсө албайсың. Ошого бирин нандырганда дагы атайын сен угам деп келген, аркаңдан эрчин деген кишилерге нандырыш оңой эле, бирок ынанбагандарды нандырсаң өсөсүң. Ошого берекелерим, силерден үмүт аябай чоң. Илимди алгыла, спорт менен да машык кылгыла. Руханий жактан да өскүлө, Кудайды тааныгыла. Жаратканга жакындай бер, анткени бизге көздү берген, сөздү берген, тилди берген, акылды берген, ден соолукту берген ким жараткан?
Бирдеке десе эле биз светтик өлкөбүз. Светтик өлкө деген атеисттик өлкө эмес. Американ президенттеринин сөзү God bless America деп бүтөт, туурабы? Алла Таала Американы колдо деп эле бүтөт. А бизде аны колдонсоң эле чыгат. Биз светтик өлкөбүз, светтик өлкөбүз. Ошон үчүн жаратканы бизге жар болсун. Кудайым колдосун, Кудайым коргосун, Кудайым жолдосун, сөзүбүздү өтүмдүү кылсын, жүзүбүздү нурдуу кылсын. Анан жигиттер, атайын ОРТга даярданганы келдиңер. Максатыңарды билгиле. Максатты жоготсоң, баарын жоготосуң. Кыздар, силер дагы. Азыр келдиңер. Анан көзүңөргө бир жаштанакай кыз көрүнүп калса, ОРТны унутуп калып сүйүүмөн алек болуп кетпегиле. Ушундай сүйүү популярдуу да, эмнеге? Анткени бүт видеоклиптер ошо жөнүндө. Видеоклипте, роликтерде, сериалдарда аябай красиво да, кол кармашып жүргөн, мороженое алып берип, экөө сүрөткөзүшүп, селфи кылып, тоонун башына чыгып, ырдап, деп кыйкырып. Өзүң ошентип көрчү, бир күндө жадайсың. Акчаң да жетпейт. Ошон үчүн бирөө кетип атып, чөнтөгүндө акчасы жок экен да. Өзгөчө Оштон келгендер отуруп келчү. Оштон келгендер. Ошто кыз менен сүйлөшкөн аябай опасный. Анткени кетип атканда лөлдөр алдынан чыгат да, байкасыңбы? Бериң, садага бериң. Жок деп акырын айтсаң, жок, бериң, аркаңа айрып чыгат. Качсаң кол айткы черкен, бересиз, алдынан кадимкидей эле жвачка чайнап туруп алат. Берсең да бересиң, бербесең да бересиң. Тигиге тамак алып берейин деген акыркы акчаңды бересиң, майда алып албасаң, ошоңду берип коюп анан кийин жөө кетесиң арчага. Бүт клиптерди кара, адамдын настроениясын түшүрөт. Экөө сүйлөшүп жүргөн, анан бирөө бирин таштап кетти, же башка бирөө менен сүйлөшкөнүн көрүп калды. Анан эле барып ыйлап аткан. Апасы байкуш эшигин тыкылдатып аткан, ачпай, кет деп ыйлап аткан. Секирем деп аткан, өзүн өзү өлтүрөм деп аткан. Өлсөң өзүңдүн шоруң. Мен бир чыгармам бар, ошо капалы келсем болмок экен. Өзүңдү өлтүрүп, өлсөң жандан айрылып, жакшы көргөн кызың келбейт, кайрылып деген. Чыны болуп туруп, барып туруп бир окуя бар экен да. Эмне үчүн кыздарды алдыга өткөзөбүз десе, мындай алдыга өткөзөсүң го мындай. Биринчи кыздар өткөлө, ал сен кир, ал тыным депчи. Ал үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин туруп бияка. Эркек. Өзү негизи биздин адеп боюнча эркек алдыда жүрүш керек. Ал международный протокол башка. Эмне себептен дегенде, аял киши аркасында эркек кетип атса, баары ыңгайсыз болот, билесиңби? Чалынып кетип. Бизде айылдарда ушундай, мындай бир кыз кетип атса, мындай турган балдар, байкасаң мындай. Ушундай тургандар байкасаң, деп коюп, мындай узатып коюшат. Бияктан тосуп алып, байкуш чалынып кетип атат. Ошол жерден тосуп алып, көз менен аягына чейин уятып коюшат. Ой, кылчу. Мындай отуруп алгандар бар эми, алар туура ойлогон. Бияка келип алып, сүйүү ошондо башталат. Үйлөнөсүң го сүйүү ошондо башталат. Ак никеси сүйүү болбойт. Ага чейинкисинин баардыгы шайтан рекламасы. Ан келип алып селфи кылып, моя любовь деп чыгарып атасың, айланайын. Эртең бүрсүн ал башкага тип, сен башкага үйлөнүп алсаң андай болот анда. Бирөө бар, ушундай, эми атын айтып эздадым. Эми башкача айтып коеюн, Мираида деп коеюн. Мираида деген ыр чыгарып, аранжировка заказ берип, ты меня одна, ты нужна как воздух и вода деген ырларды кылып атты эле. Мираидасы башка бирөөгө тийип кетти. Анан өзү башка бирөө менен сүйлөшүп, анан үчүнчүсүнө үйлөндү. Аябай жакшы болгон жок. Мен айткам, не айланайын, жөн эле жүрсөң, спорт менен машык, илимиңди ал, билимиңди ал. Өзүң компромат даярдаба. Сен бул жака жөн келген жоксуң. Бул жака максатың илим алышпы? Илим ал. Ал жак илимдүүрөөк болуп кет. ОРТга катышканда жүзүң жарык болгудай болсун. Эмне үчүн мен муну китепти алганчы келдим? Секреты жизни в корейском стиле. Бул жакта ОРТтан өтпөй калган аябай чоң уят иш экен да. Көп жаштар өздөрүнө кол салат экен. А силер өзүңөргө кол салбагыла. Не кыласыңар? Мен билем, ОРТтан өтпөй калып, бирок аябай ийгиликке жеткен балдар бар. Тескерисинче мотивация, канчалык сыноо келсе ошончолук күчөгөн адам бар го, жаратканга жагат. Бул жараткандын сыноосу. Ничего? Дагы бир раунд бар, 2 раунд бар. Өткөндө коргоо министри менен сүйлөшүп отурсам, мен кеч окууга тапшырдым дейт. Кеч окууга тапшырдым, бирок менден мурда бүткөн коллегаларым, курбуларымдан алдыга кеттим дейт. Береке деген ошо болот. Азыркы ген прокурор дагы бир университетте, бир факультетте окуганбыз, көзүмө чал көрүнөт эле. Бул 70 жыл болсо керек. Биз 77, биз менен чогуу окуган, бир эле курс алдыда өткөн. Бирок кара, ошон үчүн жараткан берекесин берсин. Силер илим алгыла, билим алгыла. Баары бир атаң, апаң өзү таап берет. Же жараткандан дуа кыл, туура бирөөгө жолуктур деп. А келип алып бияка кыздарды карап отурасың. Кечинде барып китеп окусаң деле баягы кыздын сүрөтү мээңде тура берет. Китеп окугам дей турсаң, намаз окуганда деле көзүңү жумсаң баягы кыздын сүрөтү да жөн эле оозуң кырып атат.
Ошон үчүн бирөө-бирөөгө кеңеш берген. Кантип бактылуу жашайм, канткен адашпай жашайм дегенде акыл менен 6 кеңеш берген экен. Биринчиси, намаз окуп атканда, ибадат кылганда жүрөгүңдү сакта деген эстеп койгула. Бирөөнүн үйүнө барганда көзүңдү сакта. Чын бирөөнүн үйүнө барып алып, мынтип отурасың, мынтип анында. Жагыңда эмне бар, мына эмне белиң канчадан? Ишиң эмне? Бирок азыркы заманда эч ким таң калтыра албай калдым, мурда ошондой болчу. Адамдардын арасында тилиңди сакта. Ойду тоону сүйлөй бербе, ушак сүйлөй бербе, бирөөнүн көңүлүнө орто турган сөздү сүйлөбө, уруш талаш чыгарба деген сөз бар. Түшүнүңөр да, жүрөктү сакта, көздү сакта, анан тилди сакта деп коет. Тамак жеп атканда ашказанды сакта. Биз ашказанды сактаганды билбейбиз. Эң көп жеген элкөлөрдүн биз экенбиз. Курсак чыгарганды биз мындай авторитет көрөт элек, туурабы? Апам аябай кызылат болчу экен. Жакында айтып берди, бүгүн эртең менен айтып берди. Балам дейт, сен теңдүүлөр курсак байлап калса, менин балам качан семирет, өтө кызылат болот элем дейт. Америкада курсагың болсо президенттикке өтө албайсың. Кореяда курсагың болсо семирсең, фирмалар жумушка албайт. Денесин карай албаган адам мага кантип иштеп берет дейт. Анан дагы жакшы тамак калгыча жаман курсак айрылсын дегенди айтпай эле койгулачы. Бул макал бир эле кыргызда да жаман курсак айрылсын. Сөзү болот, өзү болот. Азыр эң көп курсак айрылган элдердин бири биз экенбиз, операция болгон. Өтүн алдырып аткан, ашказанын операция кылдырып аткан, ичеги чачагасын тазалатып аткан. Түрктөр сурайт экен, аябай көп келет го, аз эле элсиңер го, эмне жейсиңер силер депчи. Ошол жаман жакшы тамак калгыча жаман курсак айыр. Жаман курсагың жаман эмес. Эң чоң мүрзө өзү курсак, эң жаман мүрзө. Эмне жесең ошого жараша дарт байлай келет. Ошон үчүн 3төн 1 тамак кыл, 3төн 1 бош кыл, 3төн 1 суу кыл. А биз болсо 3төн 1 бияк мынерге чейин келет го тамак жерген. Дегенде ошон үчүн эме айтпасам болбойт. Туура эмес жеп атабыз. Ошон үчүн ден соолук өлүп атат. Туура эмес жесең барго, өткөндө мен бир мектепке кызымды алып барайын деп атам. Азыр жөнөкөй эле мектепте окуйт, эми баары бир кызымдын келечегин ойлонот экенсиң. Мен мурда ойлойт элем, кызым эл катары бүтсүн, жанымда жүрсүн. Өзүң кызың келгенде башкача экен. Эми мейли чет өлкөдө окуйм десе деле ошого даярдайынчы деп барсам, бирдекени айтты ошо мектеп. 9:30 кеч уктабасын деди. Калганы биздин ишибиз деди. Адам убагында уктаса эртеси жөндөн башкача болот экен. Мен мына Жолдубай агам экөөбүз чогуу иштейбиз. Кеч уктаган күнү булардын да жиннети эм, анткени начальнигимен да сөйдүк. Анан өзүм деле кыжылат, элди деле кыжылат кыласың. Же бирдеке меңе кирбейт, же убактың кантип байлыгымды азайтпайм 1, экинчи кантип көбөйтөм 2. Ошон үчүн байлык барго. Стив Джобс да мойнуна алган, Билл Гейтс да мойнуна алды. Байлыкты жөн эле топтоп туруп мааниси деле жок экен деп. Ошон үчүн ашыкча байлыктын кереги жок. Жетерлик байлык тилегиле, бирок берекеси менен тилегиле. Бир айтып атпайбы? Күнүгө 30 000 сом табам дейт. Мындан бир 11-12 жыл мурдагы сөз. Анда акча күчтүү болчу. Молодец десем, бирок аке берекесин берсин экен. Ошонун көпчүлүгү дарыланууга кетет. Мен боорум ооруп атат дейт. Боору ооруп калган экен, гепатит болчу. Ошон үчүн берекесин берсин деген сөздү көп айткылагыла. Эртең менен туруп алып тилек кылгыла. Тилек кылганда да ишенип тилек кылгыла. Жараткан ушул күнүн берекесин бер. Адамдарга пайдам тийсин. Жүзүмү жарык кыл. Жубайымы берекелүү кыл, досумду берекелүү кыл, атамды апамды берекелүү кыл, өзүмдү берекелүү кыл, амалдарымды адамдарды берекелүү кыл, сөзүмдү берекелүү кыл, сабагымды, илимимди, билимимди берекелүү кыл, кайрымдуулугумду, ибадаттарымды берекелүү кыл, ырыскымды берекелүү кыл, берекени көп тилегиле. Жараткан берекеси менен берсин. Бала берекелүү болсо, бирөө болсо 10 балага татыйт. Берекеси жок болсо 10 бала чыкса да бири наркоман, бири ууру, бири халтуршик, бири түрмөдө, бири больницада, Кудай бетин нары кылсын. Биздикиндей сулуу эл дүйнөдө жок. Булардын 30% пластикалык операция кылат экен. Анын 20% эркектер экен. А силер аларды кумир кылып жүрөсүңөр, БТСтерди, күжүмпөлөрдү. Өткөндө анын кантип биз сыйласын. Ошон үчүн тилиңден ынтымак сөз чыксын, тениңден ынтымак амалы чыксын. Бирөөнүн жамандыгын бирөөгө айтпа. Жамандыкты көргөн жерде көм кой, уккан жерде унут. Бир учурда калп айтканга болот. Адам менен адам урушуп кетпеш үчүн. Экөө урушуп жүрсө, жалган болсо дагы барып сени мактап жүрөт го, урушканга каршымбы? Аябай сону киши деп коюп болду, Кудай кааласа. Мунун жүрөгөн болот, нар жак бар айтып кой. Сөз бирдеке айтат бул. Сен ошондой айтсаң, вообще жамандаган жок сени. Наоборот, мактап ушундай деди. Ал бирдекени айтабы, жеткизип барып кой. Сен ал жөн эле окшойт, бул сүйөт окшойт. Өткөндөн мынтты го. Адамдарды ынтымак алып келе берген, ошондон өткөн сооп жок. Өзгөчө үй бүлөнү бириктиргенден өткөн сооп жок. А биз болсо адамдарды чагыштырыш үчүн жалган сүйлөп жүрөбүз.
Ынтымак эле боло берели беле? Силер башка менен алек болбогула. Ыйман, ынтымак, билим. Болду, бүт. Кыргыздын келечегин ошондо көрөсүң. Анткени ынтымакка жараткан жакшылыктарды бере берет экен. Ырыс алды ынтымак деп бекер айтпайт. Ырыскысы бар элдин ынтымагы түгөнбөйт деп коет. Ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт деп. Эми мен эмне үчүн кыздарга кызыкпагыла дедим? Кыздардын амалы укмуш. Чыны. Менин кичинекей кызым англисче билем деп урт корупуп айтат. Болду, шата деген сен өбөсүң да мындай. Эркек бала дейт анан деп эле койдум деп кетесиң. Келип бүгүн кечинде келсем, кызым ата эшигиңизди карасаңыз дейт, бирдеге жазып коюптур. Жаңы эле 1-класска барат, түшүнгөн жокмун. Ажабыжекте ата кечир деген эле сөз экен. Кирсеңиз конверт турат. Кирсем коробка турат. Коробканын ичинде дагы бир жүрөктөр, анан бир гүлдөрдү жасап, анан апасына бердим анан. Жүрөктүн үстүндө кат турат. Окуй албадым да, десем апасы сапкон тилин апасы билет го. Ансын аял киши аябай любопытный, эркек бат эле мындай да, түшүнбөсө кете берет. Аял киши дакасында мындай кылып тур. Деп отуруп акыры тапты. Атасы эртең менен кичине кечирим сураган турбайбы, ата мени кечирип койгоңуз, эртең менен саар менен. Эртең менен настроениясы жок турган. Мен аны унутуп калыптырмын. Эркек киши бат эле унутуп калат, кыз бат болбогула. Аял киши унутпайт экен да. Анан эртең менен турганда мындай кечирээк турду, чай ичип атса келип эле мындай көзүнө жаш болгон, анан кызым не болду деп таркаласам, Нуркыз атам мени куулаганда кетип атканын унутуп эле да. Андан бетер ижиме деп коет япондор, жүрөгүңдү эзип мыжыгып элестетип көрсөң, адилеттүүлүк таппаганда адам эмне кылышын билбей калат. Кимге айтам эми? Байгыр барбы? Кимге айтам күйүтүмдү, кимге айтам үмүтүмдү деген бар окудум эле ошондой да. Ким түшүнгөнө турган атам ушул болсо. Чындап эле кыйын. Ошон үчүн аял менен айтышпа дейт. Өткөндө депутаттарды эле көрүп атасың го, бардыгын сындырып коем дегендер, аялдар чыгып сүйлөгөн унчугупай туруп калды го, неме көрүп атасыңарбы? Ошон үчүн опурталды болот. Бир аял бар экен. Кап саясат аралашып кетти. Аралаштырбайын дедим эле. Тем более ал кызматтагылардын адамдар берди эле болушу мүмкүн. Анан бир эркек мындай чөлдө келесе бир кудук турат дейт. Китебим чыкты. Ак үйдөгүлөр мындай да. Алып да койбойт. Чатык жерге коюп кой дейт, ошо бойдон чаң басып жата берет. Ким жыргады? Мен жыргадым. 20 жылдыкта бүт бардын китебин топтоп туруп айылгап кетип калдым ошеркен. Ошондо да алайын десем, ала бер дейт мындай. Китептин кадыры болбойт, эгерде өзү жазбаса, анан бекер алсын. Ошон үчүн алгыла, анан ушу дароо эле жооп берип коеюнчу, ушу Ант романында чындап эле болгон окуялардын негизинде, болбогону дагы бар, болгону дагы бар. Чын ойлонуп табылгандар да болушу мүмкүн анча-мынча. Күбө болгон уккан нерселер, чоң атамдын образы чындап эле чоң атамдын образы. Атамкы деле ошого жакындап барат. Апамкы деле жакындап барат. Балким ошолорду пайдаланганмын. Жазуучу жөн эле жаза бербейт. Туздан кошот, мурчтан кошот, көркөмдөйт, бирок турмуштан алат экен. Даурдун дагы бирок сураган эле лира менен сирена. Ошол кимисе эле чындап эле сүйдүңүзбү эле, чыгарма десем болбой атат да, чындап эле сүйгөн окшош, жөн эле. Аялман бери сурайт, кантип ушундай сөздөр жазасыз? Мисалы, таба аласыңбы? Лира ким? Сиренага кат беле ошо барбы? Ачкан эле чыкты го чиркен. Жылмайып коштоштум да, бөлмөмө кирип конверт ачтым. Кат Лирадан келгенин билгенимде кубанганымдан жүрөгүм жарылып кетчүдөй болду. Мончокто түзүлгөн сулуу тамгалар менен алмытып жазыптыр. Кандайсың? Иштериң, окууларың жакшыбы? Айылга барып жатасыңбы? Эл журт тууган тушкандар аманбы? Бул катты кандай баштарымды билбей көккө отурдум. Мынчалдык алдастагыдай бири-бирибизге чоочун киши болсок бир жөн эле. Бирок экөөбүз айылдашпыз, 6 ай классташпыз го. Анда эмнеге буга чейин эч качан көрүшпөгөн, билишпеген немелерди сыртыңды салып койгонуңа түшүнбөдүм. Көрүшүп анан байкамаксан болуп коет го. Чын көңүлдөн учурашуу элибиздин улуу сапаттарынан өзүң Кудай деп көп сүйлөөчүсүң, салам айтып, байлык алышуу, кабарлашып туруп Кудайга жакшы иштерден болсо керек. Экөөбүздүн жоолугубузду дайыма кубанычтуу маанайда болот деп элестетчүмүн. Бирок тескерисинче өткөндө сени күтүүсүз жерден жолуктургандан бери көңүлүм чөгүп, ачылбай жатат. Эмнегедир мени таанымаксан болуп койдуң. Карим байкеден тартындыңбы? Же сени өзүң билбей таарынтып алдыңбы? Же ушунча жыл көрүшпөгөнгө чоочунсуңбу? Же мен тууралуу жаман ойлоп көңүлүң уздап калдыбы? Бул мага табышмак. Деп кете берет. Аны ушул каттар жөн эле жазылбайт. Эми жөн жазылбады, бирок жазылып калды. Эми бирок биякта айтылбаган сырды башка жерде айтмак белем.
Бирок Кудайга шүгүр, жаздырганда Алла Таала, сөз берген, илхам берген Алла Таала, бирок ошол мезгилдерде чындап илхам болгон. Азыр Сиренанын катын Сиренага катты окуп берсем, анда суроолор көбөйүп кетет, бирок эми ушуну көп сурай бербегилечи. Сыр бойдон эле калсын. Бирок болгон окуялар аябай көп. Өзгөчө эгиз карындашым чындап эле ушундай болгон. Эгиз карындаштуу болуп, аябай сүйүнүч топтоп жүрсөм кабар келип калды, экөө тең чарчап калды деп ошону жазган буякта. Анан эсине кайткан Роза. Бул болгон эле окуя. Бирок башка бирөө. Агай, сизби деп көп сурашат. Бул мен эмесмин. Аты да өзгөртүлгөн, жери да өзгөртүлгөн. Анткени прототип үй бүлөсү окуп калса деп. Бирок бул үй бүлөсүн аябай жакшы көрөт, аябай сыйлайт. Роза эсин тапкандан бери жашоосу аябай берекелүү. Бирок болгон окуянын негизинде. Бир гана сенсиң, күнү бүтсө саргайат карчада, Кудай билет күндөр жетет канчага, ким издесе табат десе такыры туура жол издегенден чарчаба. Туура жол тапкыла. Акыйкатты табыш үчүн бирдемени жыртыш керек да. Мен силерге айтайынбы? Актын овертону деген бар, ушуну окуп койгула. Көпчүлүгү потолокту бетондон экенин билет да. Ошон үчүн потолокко жеткенден кийин дальше кете албайм деп ойлойт экен. Ошол жерде токтоп калат экен да. Сен аң сезимиң токтосо барго, өзүң өспөй каласың. Мен ушул жерге келишим керек десең, андан ары эмне кылсаң да кете албайсың. Бүргөлөрдү эксперимент кылып көргөн, Кадимки эле банка барго, бүргөлөрдү салгандагы үстүн жаап койгон, бүргөлөр бийик секирет да банкадан. 3-4 банкадан бийик секирет алар. Бирок секирет, баягы жерге тие берет, секирет, баягы жерге тие берет. Болду, андан бийик секирбей калат экен. Бир күнү банканы алып койсо деле ошондон бийик секирбейт экен. Силер ойлогула, потолок бетондон эмес, потолок айнектен. Түшүндүңөрбү? Сындырып коюп дальше кетиш керек. Андан кийин потолок турду да. Анан ушу Япониядан келатканда аябай кызык абалда калгам. Анткени көнүп калыптырмын. Айттым го ал жакта такыр урундук жок деп. Мени кызматтан бошотуп ийген, же Японияга бар, же иште деп. Мен жок дегенде 2 жылга командировка жок болбойт. Бошотуп ийген. Жакшынакай кызматымды тапшырып коюп кеткем. Ошон үчүн келгенде кызмат табылбай аябай кыйналгам. А Филиппиндик менин досум айтып атпайбы ошо жактагы. Ал да мен шайлоонун алдында сен жөнүндө жаман сүйлөп койдум эле, кечирип койчу мени деп. Мен айттым, кечирдим, оптум кечирдим барын. Сен кечирбесең Алла Таала сени да кечирбейт. Чоң эле саясатчылар жазып атат го, кечирбей де сен кимсиң, кечирип коюш керек деп, туурабы? Ошон үчүн кечирген жакшы болот деп мындай милдет кыла баштадым го, кечирсеңер да кечиресиңер, кечирбесеңер да кечиресиңер деп, туурабы? Чындап жүрөгүңөр тазаландыбы? Мен жума намаздан чыгып эле айдадым, машинамды кызытып, бирок келишим ошо болду. Аябай кыжалат болдум. 2:30 деген 2:35 келип келдим, бияка чыккыча да 7-8 мүнөтүңөрдү алып койдум окшойт. Ошон үчүн аны кечирип койгула макулбу? Анткени күткөн адамга убакыт өтпөйт. Убакыт бат эле өтүп кетет. Мына 45 жыл мага 45 секунд эле көрүндү, бирок 2 учурда убакыт өтпөйт. Качан билесиңерби? Ооруганда, качан айыгам деп күткөндө, анан бирөөнү күткөндө. Өзгөчө жигиттер кыздарды күткөндө айтат го. 1 айдын кадырын билгиң келсе дейт, ара төрөп койгон аялдан сура дейт. 1 жылдын кадырын билгиң келсе, окууга өтпөй калгандан сура дейт. 1 жуманын кадырын билгиң келсе дейт. 1 жуманын кадырын билгиң келсе. Кимден сура? Гезиттин редакторунан сура дейт. Ал эми 1 күндүн кадырын билгиң келсе дейт, милиция адашып кармап кетип калгандардан сура дейт. Эми адашып 1 күн кармайт да, туурабы? 1 сааттын кадырын билгиң келсе дейт, сүйгөнүн күткөн жигиттен сура дейт. 1 мүнөттүн кадырын билгиң келсе, самолеттен кечип калгандан сура дейт. 1 секундтун кадырын билгиң келсе дейт, жанында турганды машина уруп кеткенден сура дейт. 0,0001 секундтун кадырын билгиң келсе, Олимпиадада экинчи келгенден сура дейт. Убакыт ушунча кымбат нерсе, убакытты жөн кетирбегилечи. Сотка, пайдасы нерсе кетирбегиле, ушак, саясат, бирөөнүн акысына кирип атасың. Мен жамандасаң, апаңарды жамандагыла, атаңарды жамандагыла деп дайым айтам. Неге билесиңби? Акыретте атаң менен апаң соогуңду алсын. Текебаев, Мадумаров, Атамбаевга соопту берип не кыласыңар? Ошондой жамандаңар келсе, арасына мен деле кошпой кала, Кадырбеков, макулбу? Рахмат. Эмес да подкал бересиң, дагы жакшылаңдычы. Ошол сыяктуу илим деле өзүңө, анын берген парасы деле өзүңө. Мугалимдин деле адилетсиздиги өзүңө. Сен өзүңө инвестиция кыла бер, башкага көңүл бөлбө. Аттарды билесиңби, жарышка алып чыкканда көздөрү мындай жаат чыгарат. Билесиңби? Боксерлордо чыкканда байкасаң, бойго чыкканда халат менен эки жакта карабай чыгат. Анткени эки жакта карай берсең, энергияң кетип калат экен.
Сен өзүңдүн максатыңа тик кара, эки жакка көңүл бөлбө, концентрация кыл, калганын Кудайга таштап кой. Адилеттүүлүктү издесең бар го, чарчап каласың, таппайсың дагы. Табыш өтө кыйын. Мен депутат, мага келгендердин көпчүлүгү соттор мынтип койду, мени адилетсиз бошотуп үйдү дегендер. Анан аралашып тештирип көрөйүн десең, сен да жоголуп кетесиң чытырман токойдо. Арбол айтат, жок, өзүнөн мынтип кетип калды. Ошон үчүн жаратканга коюп кой, жараткан өз жөнүндө коет. Бир адам кеме менен иш кылат экенде, кемеси толкунда деңизге түшүп кетиптир, чөгүп кетиптир. Бүт товары менен. Өз жөндөмдүү киши экен, анан дагы деңиздин ар жагындагы бирөөдөн барып, мага 1000 динар бере тур дептир, аябай кымбат. $1 миллион окшойт азыркы учурда. Мен сага дептир 3 айда кайтарып берем дептир. Эми аманатчыл эле киши экенсиң, берсе берейин, муктаздыгын чечкен жаратканга жагат. Бирөөнүн муктаздыгын чечип берсең, ал сенин да муктаздыгыңды чечип берет. Анан берет экен. Дегенде айтып эждап бар токтоп калат экенсиң. Бирок сен бир дегеге ишен. Элге пиар кылып рекламалагандан көрө, жашыруун кылсаң, ошол баттар кайт экен. Мен мындай дал окуяларды көрдүм. Бул жараткандын убадасы. Айтат го, периштелерди чакырып, Алла Таала айтат экен, мен муну пендени жакшы көрдүм деп. Периштелер таркап туруп адамдардын жүрөктөрүнө шыбырап чыгат экен. Алла Таала жакшы көрдү ушул пендени, силер да жакшы көргүлө деп. Кээ бир инсандарды байкасаң, жаман көрө албайсың. Эч мактанбайт, өзүн көрсөтпөйт. Ошон үчүн бир жараткан көрсө жетиштүү. Бирөө бир чоң мечит салыптыр, анан шайтан келип шыбыраптыр дейм, атаңын кадыры чыксын, түкүнчөнү ул сал деп жазып коем, сен үчүн болсо да атаң үчүн деп. Жазып коюптур, ошо менен болду. Бүт соо күйүп кетти. Бул бир, экинчи, кээ бир адамдар атайын көзү көрбөгөн кишилерге беришкен, эч кимге айтпасын деп. Кээ бирлери уктап атканда боңждордун алдына таштап кетишкен, уктап атканда. Кээ бирлери эшикти алдына коюп тыкылдатып чубак ачкен болот ошентиптир го. Пандемия күндөрү бирөө дейт, эшиктин алдына коюп тыкылдатып алып качкан бойдон кетти дейт, видеого түшүп калыптыр. Жакшылап иликтеп карап, текшерип чыкса чубак ачкен боласың. Мындай нафс деген бар го, нафс дайым терске бурат да, нафсиңе айтып кой бер, жок дегенде досуңа айтып кой дегенде дагы ошо тырышып айтпай койсоң, 2 жол көрүнүп каласың. Саясаттын апаты ошол. Мындай мактанып тур, айтып тур, көрсөтүп тур, эл сага ишенсин, мактасын. Мактоо деген бар го, бүгүн бар, эртең жок нерсе. Бирөө мактап атканда ишиңден астагфируллах деп тур, Кудай өзүң кечир. Анткени сен мактоого татыктуу эмессиң. Эгерде биздин кемчиликтерди ортого чыгарып койсо, бири-бирибизди укмак тургай сүйлөшпөй калабыз. Өзүң билген кемчиликти, жараткан билген кемчиликти дай турсун. Бирок эмне үчүн кыйбатты бирөөнүн жамандаганын жараткан жаман көрөт, билесиңерби? Бир сырын айтып берейинби? Атаңар, апаңар силер сындайбы? Мындайсың, андайсың, качан акылыңа киресиң, сенде кезде андай эле, мындай эле угуп жүрөсүңөр да турабы? Сени сындап атканда башка бирөө кошо келип туруп, чындап эле балаң андай мындай десинчи, эмне дер экен апаң? Бар жок ол десин. Өзүң балаң билбейсиңби дейт. Кемчилигиңди билет. Бирок башка бирөөдөн сенин кемчилигиңди уккусу келбейт атанын. Алла Таала да ошондой экен. Биздин кемчиликти бизден да жакшы билет, бирок башка бирөөдөн ошол кемчиликти уккусу келбейт экен. Ошон үчүн бирөөнү сындаба, бирөөнү айыптаба, айыптаган нерсе башыңа келмей сайын өлбөйсүң деген сөз бар. Мурда айтат эле, жыл айлангача, азыр такыя тегеренгече башыңа келет экен. Бирөөнү сындагын, мындай. Ошол нерсени же сиңдиңен көрөсүң, же өзүңөн көрөсүң. Бирөөнү туурап да, мен бир жолу кичине мындай туурасам күлүп калды. Бир ырчы бар болчу, саясатчы бир жагы. Бир аз бат сүйлөт эле да мындай. Мен элчи болуп жүргөндө деп сүйлөгөн бир бар эле. Түшүнүңөр дем. Салам ош деген. Бир карасам мен да сүйлөп калыптыр башында. Ошондон баштап токтоттум. Эми аны башкага бирөөгө деле эмес, аялыма айтып берсем, аялым экөө бир жерден болот. Эми баягы менин кайындагам деп тийише бересиң го. Өзүңөр деле көрөсүңөр, үйлөнгөндөн тийише бересиңер, мындай тийишкенен рахат аласың да. Бир анткенен рахат ала бересиң да, адам ошондой болот. Мен кайнал жаңылап туруштан чарчадым деп. Ниет ушунчалык бат өзгөрөт. Бир бечара турса, ушуга 100 сом берип коеюнчу деп чөнтөгө колду саласың. Чөнтөгө колду салып баратканда 1-0 түшөт го чиркин. 10 эле сом берсем болот деп. Бирок колуң 1 эле сом алып чыгат да. Ушундай бат өзгөрөт экен. Ошон үчүн ниетти оңдоп тургула, жаңылап тургула, макулбу? Рахмат. Рахмат балам, ошо ийгилик деген сөзүңө чоң рахмат. Мен бая мактоо жөнүндө бирөө мактаганда биринчиден тобо келтириш керек экен. Мен татыктуу эмесмин. Жараткан сен татыктуусуң, бирок мен макталып атам. Ушуга тобо келтиришкен экинчи жаратканым ошол үчүн мени азаптабы деп сураныш керек экен. Мактанса сүйүнүп кетпейин депчи. Чындап жаза турган нерселер толтура.
ошонча көп 3 романым турат. Кыймылдабай турат саясатка келгенден бери. 3 роман. 3 романды баштап коюп, бүтүрбөй жүргөн, үйдү баштап коюп бүтүрбөгөн эле нерсе экен. Силер деле бир тапшырма аткарып коюп, жарымында алып кетсе кызылат боло бересиңерби? Үйдө шыпырып атканда бир жака кетип калыш керек болсо, келгиче кызылатсың, ошол сыяктуу эле болор экенсиң. Бирок убакыт жетпей атат. Мына жардамчыларым отурат. Ак үйгө барып кичине бир китеп окуйын деп, кече көгөрүп отуруп, башка эчтеке кылбай китеп окудум, туурабы? Ушундай рахат алдым, руханий рахат алдым. Ошого убакытты туура бөлүштүрүш керек, бирок Билл Гейтстен кантип мен жакшы убакытты туура бөлүштүрөйүн? Билл Гейтс ал өзүнүн максатына жеткен адам, ошону кыска нуска айтып койду. А мен айта турган сөзүм дагы да көбүрөөк. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Бирок Билл Гейтстин сөзү бизнес тармагында өтө анткени ийгилик жарат. А бизде бүт эле мындайлар коюп кетип байкасаң, канткенде адам тез байыт деген семинарлар. Уялбай кантип Аскар Салымбеков өтсө болот ушуну. Түрмөдө жатып, бир калеми жок 30 томдук китеп, мындай китептер жазган. Кантип билесиңерби? Зындандан асманга кыйкырып турган шакирттери жазган, ошолар бүт дүйнөдө окулат. 80-90 миң китеп жазгандар болгон экен. Убактысынын берекесин кара. Береке деген ушундай. Асирден шамга чейин Куранды бир жолу хатым кылгандар болгон экен. Убактыңа береке болсо, Алла Таала ошого мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн мага тилек кылчы, убактыма береке болсун, романдарын бүтүрөйүн, дагы ыр китебимди чыгарайын. Ыр китебимди азыр ылгап атам, анткени сүй жөнүндө саптар аябай көп болуп атат да. Эми сүй жөнүндө сапташтар деген кезде окумуш эле өзүмдө эми Пушкин себеби. Лираны окуганда сен бирөөнү элестеттиң да, туурабы? Сен элестеткен менен бул элестеткен айырмасы эки башка. Сиз элестеткен. Ар кимдин өзүнүн элесинде лира жашайт да. Ар кимдин өзүнүн элесинде сирена жашайт. Ар кимдин өзүнүн элесинде Даур жашайт. Ар кимдин өзүнүн элесинде башка каарман жашайт. Обычно мындай адам идеализация кылат. Мүмкүн болсо жакшынакай болот да. Анан лира деп бир актрисаны тандасаң, көргөндөр ой, ушул элеби? Ушундай деп көңүл алып калат экен да. Жамиля деген мен окуганда башка болчу, киносун көргөндөн бери көзүмө Наталья Арынбасарова. Данияр ким? Сүймөгүл Чокборов мага. Ак кеме баягы бар го. Китебин окуп атканда башка бирөө болчу. Кийин көз бакырайган Нургазыбай. Момунчал. Көрдүңбү? Бир адам менен байланып калдык да барыбыз. Ошон үчүн Габриэл Маркес Жалгыздыктын 100 жылы деген китеби бар. 100 лет одиночества. Ким окуган? Бул Нобель сыйналган китеп. Ошону голливудтуктар сурайт, кино кылып тарталы деп. Анан эптеп, ошо заманда 80 жылдары айтат го, отчевать этиш үчүн $1 миллион берсең уруксат берем деп коет. Голливуд миллионду берген. Анан эже тамашалап койдум, $2 миллион десе аны да берген. Ошондо точно бас тарткан да, бул акчадан кыйналган киши болгон. Себеби дейт, менин каармандарым ар бир адамдын элесинде, фантазиясында өз-өзүнчө жашай берсинчи. Булардын актерлоруна байлап эле коюнчу деген. Анан билбейм, бардыгыбыз отуруп, берде кастинг кылып, эң сулуу, эң татынагай актерлорду тандасак, аял менен сүйлөшүп отурсам, лирага дейт, жанагы ким эле, Элин Абай кыз жарайт эле дейт. Эми бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. О вкусах не спорят деп кой, туурабы? Мен өткөндө айтып бердим го. Бирөө аябай жакшы көрүп калыптыр да. Хандын баласы Кедейдин кызын. Тим эле башын жоготуп коюптур баягы. Кинодо, клиптегидей болчу. Башын жоготуп, атын ат десе, айт десе, бутун айтып калган экен. Атасы эми мейли бир бар көрүп келейинчи, чүрөк кыз окшойт деп барса, каратып, көзү кылыйган бирдеме экен. Анан келиптир да айланайын, ушуну канча жакшы көрдүм десе, ата дептир да, менин көзүм менен карабайсыз, менин көзүм менен депчи. Ошон үчүн ар ким өзүнүн көзү менен карайт. Бирок идеальный көрүнгөн менен каарман, бирок спектакль койдурайын деп атам мен, бирок спектакльге бара бербейт да, туурабы? Эгерде коебуз десе ага каршы болбойт элем. А киного азырынча билбейм, Голливуд уруксат сураса деле, Голливуд деле билесиңби, Жамиляны тарткан ким көргөн Голливуд? Голливуддун Жамилясын көрдүңөрбү эле? Бир көргөндө эле көңүлүң калат да. Данияр бар го, чачын хвостик кылып жүрөт. Элестетип көрсөң, шинель кийип алып, хвостик кылып, таластырып колап чыкмайт ошондо эле. Ошо мезгилде эле. Хвостик кече жакын эле чыкты. Ушундай себептери бар. Менин аябай баалаган чыгармам ушул, буга мындай кызгантып мамиле кылам. Рахмат. Көрдүң, мен буларда башкача да. Баягы буларда здраво желаю деп мындай. Так ошондой, так точно деп. Булардын өздөрүнүн риторикасы бар. Булардын өздөрүнүн лексикондору бар, өздөрүнүн кайрылуулары бар. Бирөө солдат болуп барып, алдынан командирлер чыкканда ассалам алейкум деп коюп туруп жаза көрүптүр да.
Көрдүң, күлүп атат бул. Ассаламу алейкум деген экен, жүрчү бияка деп туруп, тарбиялап туруп, эми кандай учурашабыз деген здраво желаю деп калыптыр да. Ансыңарындай, балам, адамдын курсак ачат го, руху да ошондо ачат. Байкайсыңар, рухуңар ачып калабы кээде? Адамдын денеси кымбат, бүт денеге менет кылып атабыз. Эмнеге менет кылсаң ошо өсүп кете берет экен. Топуракка менет кылып отуруп, азыр асман тиреген үйлөр пайда болду. Мындай карасаң баары эле топуракта, туурабы? Темирге менет кылып отуруп, темирлер асманга учуп калды. Самолет, дрон дегендердин бардыгы. Бирок адамга менет жок болуп калды. Европада биринчи орунда аялдын укугу экен, анан иттин укугу, куштун укугу болуп отуруп, 5-6 эркектин укугу экен. Иттери ооруп калса, больницалар бар экен кадимкидей кабыл ала турган. Прачечныйлар бар экен иттердинчи, маникюр, педикюрлар бар экен. А бирок бомж көчөдө жатса атта коюп кете беребиз. Адамдын кадыры ушунчалык кетти да. Эмнеге менет кылсаң, ошонун кадыры жогору болот. Ошонун баасы өсө берет. Эмне үчүн продукт өсүп атат? Бүт оюбуз, пикирибиз канткенде жакшы жашайм, канткенде жакшы жейм, ошон үчүн өсүп атат. Адамдын кадыры түшүп атат. Мурда дейт, адамдарды түшүп элек, буюмдарды пайдаланат элек дейт. Надырбек Алымбеков. Азыр дейт, адамдарды пайдаланабыз дейт, буюмдарды түшүп калдык дейт. Ошого рухту толтуруштун бир эле жолу бар. Маданият, адеп, ыйман. Билем, силер спорт менен машыгасыңар, денеңер физикалык өнүгүп атасыңар. Сабактарыңар бар, саясий сабактарыңар бар, билем. Силердин акылыңар өсүп атат, бирок руханий ачкачылык бар. Мен силердин командириңерге чоң рахмат айтам. Эшикти ачып берди. Китепкөй деген долбоордун башталышына себеп болуп берди. Атайын команда түзүп, конкурстарга катыштырып атат. Бүгүнкү жибергенге да чоң рахмат. Каякта турат? Командир бар биякта? Рахмат сизге. Санжар мырза. Айтасың. Бир эле нерсе бар го, жалгыз нерсе болсо кадыры аябай бийик болот. Эмне үчүн жан кымбат? Анткени жан жалгыз эле да. Бир алынгандан кийин, бир өткөндөн кийин болду, каяка калына келбейт. Ата ушунчалык кымбат, себеби бир эле ата бар да. Апа ушунчалык кымбат, бир эле апа бар. Тил да ошондой. Жүрөк да ошондой. Өпкө да ошондой. Мекен да ошондой, бир эле мекен бар. Дүйнөдө бир эле талас бар. Бир эле Айгүл тоо бар. Бир эле Теңир тоо бар, бир эле Долон бар, бир эле Ысык көл бар, бир эле Кыргызстан бар. Жүрөктү кандай сактасаң, атаны кандай сактасаң, апаны кандай барктасаң, Кыргызстан да ошондой баркта. Кыргызстан сени сүйөм деген менен Кыргызстанга сүйүүңдү алдый албайсың. Керек мезгилде жаныңды бергенге даяр бол. Бир мекен үчүн бере турган бир жан даяр болсун. 5 кыз бир шал жөнүндө кино бар. Мекенди кантип коргогон? Орустарды көрдүңөр беле? Азори здесь тихий деген, туурабы? Ошон үчүн мекенди сүйгөнгө балдар тарбиялайлы. Мен ошон үчүн тил маданиятын, маданиятты, улуттук маданият, тилди парламентте көбүрөөк көтөрүп атам. Туп-туура айтат. Аял кишиге деле мен сени сүйөм десең далилде дейт, туурабы? Бала деле далилде дейт, мындай шоколад берип, гүл берип, подарок берип далилдейсиң. А булар ошончо убактысын, малын, жаны курбанчылык кылып, армияга келип, мекенге болгон сүйүүсүн далилдеп атат. Бирок мен силерге бирдек айтайын, ниетиңерде, ыкласыңарда башка нерсе болсун. Азыр билем. Армияга келмейсең, прокуратурага бара албайсың, туурабы? Милицияга кире албайсың, туурабы? Мен келечекте милиция болом деп келсең, бул жөн эле шифра. Бирок мекен үчүн деп туруп, жараткан ыраазылык үчүн деп келсең, ар бир басканың, турганың, дем алганың, тамак ичкенин бардыгы сооп болуп жазыла берет. Мекен үчүн берилген жан Буда калыбыз тозоготун көрбөйт. Мекендин четинде уктабай чыккан көз да тозоготун көрбөйт. Ошон үчүн силердин кызматыңар, даражаңар ушунчалык бийик. Аскерин сыйлабаган эл өзүн сыйлабаган менен барабар. Чоң рахмат балдарым келгендерге. Сиңиз бар турабы, илимдин доктору болсо болот экен. Сиз 20 канча жашыңызда болдуңуз PhD? 27 жашында PhD болсо болот экен. Анан айыл деле бүтүп келип, орусчаны, англисчени, немисчени үйрөнсө болот экен. Мындай мотивация адам көргөндөн кийин ошол нерсе өрнөк болуп, жолуга түшүш жеңил болот экен да. Ушул сөздөрдөн бир аз жакшы калоонун немис тилинде айтып берип коюңузчу, сураныч. Жок, мен немисче окуган жокмун. Мен англисче, түркчө окудум. Ошондуктан мен түркчө айтсам түшмөйсүң, англисче айтсам да бирок мен айтам негизинде жанагы айтып атат. Жакшы бир суроо болду. Ошого айткым келет, жанагы бир жигит же кыз чыктыбы, айтпадыбы, мен ушундай жанагындай кээде самсынып калат өткөн. Чоң рахмат. Анда акырын жетишайлы, рөхмат берсең, жакшылык мырза. Рахмат, урматтуу ректор мырза, улукбашыбызды кечик кылып келгениңизге. Негизи мен чындап айтып атам, мындай биздикиндей татынакай жаштар дүйнөдө жок.
Силер айтып атасыңар муну жөл айтып атат деп, бирок мен чындап эле айтып атам. Ойлогула анан кийин ага келип алды, баарын карап отурат экен деп. Бирок мындай бир караганда эле да, биздикиндей жакшынакай маана, жакшынакай аура, жакшынакай нурдуу жүздөр өзгөчө биздикиндей кыздар дүйнөдө жок. Муну Каримов да айткан. Каримовдун 93-жылы филармонияда сүйлөгөн сөзүн карасаңар, ошондо болгон окуяны айтып берет да, чыгып бараткан мезгилде алдынан кыргыздын кыздары чыкканын көрүп бир мутуп өткөн дейт. Доклады бар болчу дейт. Докладын таштап коюп кыргыздын аял заты жөнүндө сүйлөгөн. Ишенбесиңер, архивден таап угуп койгула. Чындап татынакай, бирок мына тил үйрөнгүлө. Бир мышык баласын чычкан карманга жөнөттүр. Кармай албайт экен да. Бир күн келет, 2 күн келет, чийини келет, кантип бир чычкан кармай албайсың деп. Анан эмне кылып атасың десе ошо, чычкандын ийине барып чакырып атам, кантсе мяу деп чакырып атам дептирди. Келесо, арыстан гүрүлдөсө чыгышы мүмкүн. Кой маараса чыгышы мүмкүн, уй мөрөсө чыгышы мүмкүн, бирок мяудан коркот чыкпайт дептирди. Анан арадан 3-4 күн өткөндөн кийин кармап келиптир бир чычканды. Кантип кармадым десе, ав десем чыкты дептир. Десе көрдүңбү, башка тил үйрөнүш керек деп коет дейт. Анан мен англисче силер түшүнө турган бир аңгеме айтып берейин. Японияда жүргөндө япондар айтып берген. Япониянын Мори дегенди эсимде жок, бир премьер-министр болгон экен, англисче билчү эмес экен да. Анан Билл Клинтон менен жолуга турган болот экен. Клинтондун аялы ким билесиңерби? Хиллари Клинтон деген. Билл Клинтон менен жолукканда башында сый-урмат болот, адеп болот, how are you деп коюңуз дептирди. Анан ал I'm very nice, I'm fine, thank you very much. And you деп айтканда сиз me too деп коесуз дептир. Анан машыгыптыр. How are you, me too деп. Анан экөөнүн жолугушу болуп, элдин алдына чыкканда эле how are you унутуп калыптыр эле. Who are you дептирди. Десе Клинтон, I'm a husband of Hillary десе me too деп. Англисче билет экенсиңер го. Анан мен Америкада комуз менен ырдап бердим. Эми бул жерде ырдап бербейм, бирок Америкада ырдап бердим, анткени комуз тааныс керек, Кыргызстан тааныс керек эле. Ошондо Сыймык Бейшекеевдин Күзгүн өсөр деген ыры популярдуу болуп аткан, билесиңерби? Кандай эле жаш жүрөгүм, мынча кайгырдың, көңүл кушум, кимге алдырдың, Күзгүн өсөр тынбай төгүлгөн, көздөрүңдөн жааган жамгырбы? Деп ырдап өтсөм эле, what's the meaning деп келип атпайбы? Которуп берчи деп, каяктан ырдадым деп атам. Ошондо my young heart, why you are so sad деп баштаган. And who took your mood from your heart деп мол сурдуруп атам биягынчы. Анан жанагы күзгүн өсөр тынбай төгүлгөн дегенде rain is going on endlessly in autumn. Анан кийин көздөрүңдөн жааган жамгыруу дегенде like tears from your eyes десе so beautiful деп атпай, оозум ачылып калган. Биздин поэзия эгер которулса so beautiful болот эле. Мен ушу сөз менен бүтүрөйүн. Дагы англисче. Бирөө канча тил билесиң деп менден көп сурайт. Негизи айтпай эле коюш керек. Канча акчаң бар, канча малың бар, канча мисалы капиталың бар, канча тил билесиң. Байларга айтам, канча аялыңарды деле айтпай эле койгула макул деп. Анан бирөө айтыптыр, мен 6 тил билем дептир. Кайсы тилдерди десе 5 тил билем дептир. Кайсы тилдерди десе русский письменный 1, русский устный 2 деп коет эмиш. Үчүнчүсү кыргызча ооз 2, 3, төртүнчү кыргызча письменный 4, бешинчи мен французча билем дептирди. Французча бирдек айтып коюш десе I love you деп коет дейт. Анан бул келесо французча эмес англисчеси. Ну получается мен 6 тил билет экенмин деп коет эмиш. Ансыңарындай мен эмнеге муну айттым? Чындап эле from deep of my heart, my dear compatriots, my sons and daughters, I love you. Чоң рахмат.